بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбанын темасы курбандык, курбан айт жөнүндө. Жаңы маалымат келди муфтияттан. Бүгүн Зулхижжа айынын, курбан айт айынын 1-чи күнү, 15 июнь Арафа күн болот. Биз ошол Арафа күнгө чейин орозо тутуубуз керек. Каалагандар. 16 июнь курбан айт намазы окулат. Аллах өз аятында "Стаъуду билла вал фажри ва лаялин ашр ва шафъи вал ватр садақаллахул азим". Вал фажр, таңга ант деди Аллах. Сүрүлүп, караңгылыкты жырып, өзүнчө түртүп, сүрүп келген таңга ант. Эмне үчүн Аллах Таала ушул жерде таңга ант деди? Бул кайсыл таң? Курбан айт намазы окула турган күндүн таңындагы убакытка ошо таңга ант ичип атат. Бардык эле таң ошондой фазилетке ээ, Аллах фазилеттүү кылды. Аллах Тааланын таңга ант ичем дегенинен эмне сабакталсак болот? Кудайсыздык, адашуу, азгырык, көзгө сайгыс түнкү караңгылыкта эле адамды адаштырып, азгырып турса, хидаят, туура жолго түшүү, намазга кирүү, Аллахты таануу, ыйманга келүү ошол караңгылыкты жоюп кирип келген таң сыяктуу эле деп атат. Андан кийин таңдардын ичинен эң дагы фазилеттүүсү курбан айт намазы окула турган күндүн таңы аябай фазилеттүү. Ошол курбан айттын таңына ант ичем деди. Валаялин ашр, 10 түнгө ант ичем деди Аллах. Бул кайсыл 10 түн? Мына түн өткөрдүк, баары уктап келдик. Ушул түн 1-чи түн. Курбан айттын 1-чи түнү башталды. Мына баары уктап келдик. Бүгүн кеч кирсе курбан айттын 2-чи түнү башталат. Ошентип Арафа күн эртең курбан айт намазын окуйбуз деген түн 10-чу түн болуп эсептелет. Аллах Таалам валаялин ашр, ошол Зулхижжа айы, курбан айт, курбандык айынын 10 түнүндөгү жасалган ибадаттардын сообунун өтө фазилеттүү экенин ант ичем. Курбан айт, курбандык айынын күндүзгү күнү да, түнкү түнүндөгү дагы ибадаттар, сооптор аябай фазилеттүү деди Аллах Таала. Абу Усман ан-Нахди мындай дейт. Ошол улуу табиин айтып атат. Бизге чейинки табииндер жана алардан мурдагы сахабалар 3 ондукту өтө өзгөчө белгилеп ибадат кылышчу дейт. 3 ондукту. Биринчиси Ал-Ашр ал-Ахир мин Рамадан. Рамазан айдын акыркы 10 күнүндө, түнүндө башкача өткөрүшчү. Рамазан айдын акыркы 10 күнүндө, күндүзгү күнүндө, түнкү түнүндөгү ибадат менен өзгөчө өткөрүшчү. Экинчи ондук кайсыл десе, Ал-Ашр ал-Аввал мин Зулхижжа. Мына биз жашап жаткан Зулхижжа, курбан айт, курбандык айынын алгачкы 10 түнү жана 10 күнү. Курбан айттын 10 түнүнүн 1-чи түнүн биз уктап койдук. Үчүнчү ондук кайсыл десе, Ал-Ашр ал-Аввал мин Мухаррам. Мусулмандар жыл санагынын 1-чи жаңырган айы Мухаррам айынын алгачкы 10 күнү жана 10 түнү
жалпы момун мусулмандар үчүн эбегейсиз чоң сооп алып келе турган күндөр жана түндөр. Жупқа ант ичем жана такка ант ичем деди Алла. Жуп эмне десе, жуп Курбан айт күн. Курбан айт күн жуп деп эсептелет. Ал эми Арапа күн, Курбан айттан бир күн мурдагы Арафа күн ал так күн деп эсептелет. Ушул күндөрдөгү, күндүзгү күндө дагы, түнкү убактарда дагы жасалган ибадаттын сообунун өтө мол экендигинен өткөрүп бирсек, кайра табылбай кала турган убакыттар экенинен Аллах Таала баса белгилеп античип атат. Өзү негизи ыймандуу инсандар, акылы тетик, идиректүү, баам парасаттуу инсандар Аллах Таала кайсыл убакытка ант ичип жатса, демек ошого аяр мамиле жасап пайдаланып калуусу зарыл деп атат. Аллах Таала жөндөн-жөн ант ичпейт. Мисалы Аллах Таала Куранда шашке мезгилге ант ичем деди. Демек, шашке мезгилдеги жасалган ибадат жана ошол учурдагы окулган духа намазынын, шашке намазынын сообу жөнүндө кетип бартат. Түнгө ант ичем деди. Таңга ант ичем деп Аллах Таала убакыттарга ант ичип атат. Ушул Аллах ант ичкен убакыттарды сыйлоо, барктап, кадырын билип, пайдаланып, ибадат кылып калуунун өзү Аллах Тааланын белгилерин сыйлоо менен бирдей. Аллах өз аятында субханаллах ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم. Аллах Тааланын белгилерин сыйлоонун өзү демек ошол жүрөктөрдүн таквалыгынан кабар берет. Белги деп эмнени айтып жатат? Аллах бизге мына бул нерселерди жасагыла деди, буйруду. Демек ошону жасоонун өзү ошол жасап жаткан инсандын жүрөгүндөгү таквалыктан кабар берип атат. Курбандык айы мында болуп көрбөгөндөй үстөкө босток ибадаттар бир күнгө катар тизилип калган. Мисалы азыр ушул учурда дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандар кыблабыз болгон Каабага барып, мейманканалардан орун алып, мына ибадаттарын башташты. Буйрса булар 14 күнү Минада болуп, 15 күнү Арафатта болуп, анан 16 күнү кайрадан түшүп келишип, Минага ошол жерде 3 күн ибадат кылышат. Болгону өзү 5 күн ибадат кылышат. Демек бул айда хаж ибадаты бар. Бул айда хаждын алдынан аркасынан жасала турган умра ибадаты бар. Бул айда намаз бар. Меккедегилер да, башка өлкөдөгүлөр дагы 5 убакыт намазын эч качан таштабайт. Бул айда курбандык союлат. Өзгөчө төөдөн, уйдан, койдон жана эчкиден. Ушул 4 түлүк малдан Аллах Куранда ан'ам деп атап келген малдардан, жандыктардан курбандык союлат. Мында дагы башка ибадаттар бар. Зикирлер бар, субханаллах деген. Такбирлер бар, Аллаху акбар деген. Ушу бүгүндөн баштап зикир менен такбирге анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзү жана пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын эң көп айткан зикирлерин көбүрөөк айтың. Бул биз үчүн бир мүмкүнчүлүк, шанс. Туган урук менен катташуу, адамдарга мыкты мамиле жасоо, кайрымдуулук кылуу, амр ма'руф кылуу жана нахи мункар кылуу. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам мындай деди: "Мал амал фи айямил ашр афдал мин ал амал фи хази." Ушул курбандык айында жасалган ибадаттардын сообундай сооптуу ибадат табыла бербейт деди. Пайгамбар айтты: "Курбандык айын алгачкы 10 күн жана 10 түнүндө жасалган мыкты амалдардын сообундай сооптуу амал табыла бербейт" деди. Сооп жагынан тең келе турган амал жок деди. Сахабалар биринен экинчиси жарышып кол көтөрүп: "Я Расулулла, валал жихад?" Аллахтын разылыгы үчүн, динди жеткирүү максатта
İslam dininin jelegen jelbiretүү үчүн jihadga чыгуунун дагы сообунdan төмөн болуп калабы dedi. Peygamber aytты: "Walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay." Ova jihadın dele soobundan төмөнүрөк dedi. Угуп туруң. Jihadın dele soobu Kurban ayттын Kurbandyk ayынын algaçkı 10 gündüzgü gününün jana түnkү түнүндөгү жасалган ибадаттардын сообундай соопка жете бербейт. Бирок жетмек турсун сообу ашып кетиши мүмкүн. Кайсыл десе, жихадка бир адам өзү, акчасы, курал жарагы, минген улоосу менен чыгып, ошол боюнча тирүү кайтпай, шейит болуп кайтып келе турган болсо, ошонун гана сообу ашып түшөт dedi. Demek, azır bassaq tursak, Allahu Akbar dep uğuzar takbir aytуунун özü jihadın sonunda biyik turат. Subhanallah deştin özü, kayrımdılık kılunun özü, ata-enelерди kututap koyuunun, bir tugandарды, үй бүлөлөрдү kututap koyuunun, kimdir biröөгө ıyga, ibadatка bekemerek bol dep aytıp koyuunun özü dagı ötö mıқты soop tugangal. Qasib ibn Ebu Ayyub mınday deydi. Sa'id ibn Jubayr degen tabi'in bar ele. Sa'id ibn Jubayr degen tabi'in. İza dakhala ayyamul ashr ijtahada ijtihadan şadidan hatta ma yakadu yuqdaru alayh. Oşu Sa'id ibn Jubayr Kurbandyk ayına Zulhijja Kurban aytqa şunday Kurban ayttın ayı жаңырып эле кала турган болсо, al ушундай катуу шымаланып ибадатка киришет эле, четтен, сырттан карап турган адамдар өзөгү үзүлүп кетпесе экен деп этияттанып калышат эле деп атат. Ушунчалык анын жасаган ибадаттарын көрүп туруп, бул жактагы адамдар кебиркилери аны көрүп туруп кыйналып чарчап калышчу. Ал 10 түндү уйкусуз өткөрүп, анан күндүзгү күндөрүн орозо менен өткөрүп, Арафа күндү орозо менен өткөрүп, анан айт күнү оозун ачып, анан дагы амалдарын улай берет эле. Бул ай минал а'мал салих фил ашр. Ушул айда дагы көп жасала турган ибадаттар кайсылар десе, кесирату зикр ва ласима такбир. Зикрлер көбүрөөк болуш керек. Айрыкча Allahu Akbar деген takbir ар биринин тилинде жаңырып туруш керек. Ар биринин тилинде Allahu Akbar жаңырып туруш керек. Өзүңүздүн жеке унааңызда баратасызбы? Коомдук унада баратасызбы? Ичиңизден айтып кетиң. Жөө баратасызбы? Базарга кирип баратасызбы? Чыгып баратасызбы базардан? Айтор, ичиңизде такбир болсун. Валасима такбир. Takbir bolsun деп атат. Liqavlillahi ta'ala. Buğa Allah Ta'ala'nın sözü dalil. Allah öz ayetinde emniyete estağfurullah billah. Ve yezkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sadakallahu azim. Alarga atayın anıqtalıp belgilenip berilgen jandıktardan belgilүү күндөрдө Алланын ысымын атоо менен, Алланы кадырлап, сыйлап, урматтоо менен, улуулоо менен курбандык чалышсын. Бисмиллахи. Андан кийин эмне делинет? Бисмиллах. Аллаху акбар. Кой союп атканда дагы бисмиллах. Аллаху акбар. Карабайсызбы? Жада калса деп атат. Аллах Таалам жандықты сойғондо дагы такбир айтууну бизге сунна кылып койгон. Бисмиллах, Аллаху акбар. Абдуллах ибн Умар, Аллах андан разы болсун, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз: "Ма мин айямин а'заму 'индаллах ва ла ахаббу илейхи мин ал-амал фихинна мин хадихи ал-айям ал-ашр." Аллах Тааланын алдында сооп жагынан жана Аллах Таалага ушунчалык сүйүктүү, ушунчалык жакшы көрүнө турган жагынан мынабыл жаңырган Курбан айттын алгачкы 10 күнү менен түнүндө жасалган ибадаттардын сообундай сооптуу амал сейрек кездешет dedi Пайгамбарыбыз. Андыктан фааксиру фихинна мин ат-тахлил ва ат-такбир ва ат-tahmid.
Пайгамбардын айткан сөзү, жакшылап угуң. Андыктан ар бириңерге дарат алуунун кажети жок. Даратка муктаж эмессиз. Кыблага жүздөнүп отуруунун дагы кажети жок, муктаж эмессиз. Баскан абалда, жан баштап жаткан абалда, мейли отуруп, мейли жаткан абалда, чалканча жаткан абалда. Факсиру, ушул алгачкы 10 түн менен 10 күндө силердин эң көп жасаган амалыңар, ишиңер ушул болсун. Кайсыл дедиле? Ат-тахлил, ла илаха иллаллах, Мухаммад расулуллах. Ват-такбир, Аллаху акбар. Ват-тахмид, алхамдулиллах деген сөздөр болсун. Не деген мыкты ибадаттар, не деген мыкты зикирлер. Андыктан фаянбаги лил муъмин ан юраттиба лисанаху фил ашр биз-зикри тахлилан ва такбиран ва тахмида. Чыныгы мумин мусулманмын деген ар бир инсанга зарыл өз тилин такбир айтуу менен, тасбих айтуу менен, хамд, алхамдулиллах деп айтуу менен тилин нымдаштырып, кыймылдатып турусу ар бир мумин мусулман эркек аялдын өзүнө жеке таандык болгон амал. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бул хадисине амал кылышып, сахабалар Курбан айттын алгачкы 10 күнү менен 10 түнүн өзгөчө пайдаланып калышчу. Ва кана Ибн Умар ва Абу Хурайра. Хазрат Умардын уулу Абдулла ибн Умар жана Абу Хурайра. Эки сахаба يخرجان إلى السوق في أيام العصر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. Бул эки сахаба Курбан айттын, курбандыктын алгачкы 10 күнү жаңырышы менен күндүзү ачылып иштеп жаткан дүкөндөргө, базарларга, эл көп жыйналган жерлерге барып аралашып кетип эле экөө бирдей үндөрүн бийик көтөрүп Аллаху акбар деп такбир айтышчу, элге огузуп. Ва юкаббир ан-нас би такбирихима. Алардын такбирин уккан адамдар дагы аларды коштоп улантып кетишчү. Кагылайындар, базар менен алып урушуп такбирди унутуп калбагыла деген өңүттө Абдулла ибн Умар менен Абу Хурайра силердин кылып жаткан соодаңардан, кылып жаткан дыйканчылыгыңдан, салып аткан үйүңдөн, сээп жаткан даныңдан дагы, алдыңа эркелетип отуруп сүйүп жаткан небереңден, уулуңдан, кызыңдан дагы Аллах Тааланы улуулай турган учур келди. Баарынан Аллах улуу деп эскертип турчу. Буюрса 15-июнь күнү Арафа күн болот. Дал ошол Арафа күнү орозо тутабыз. Дал ошол Арафа күнү түшкөн бир аят бар. Ал аят Астагфируллах. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sadaqallahul azim. Bir Yahudi, bir Jüd Hazreti Umar'a geldi. Ey Umar, sizlerge Huday Taala bir ayat düşürdü. Егерде ошол аятты бизге түшүргөндө дейт, ошол еврей жамаатына түшүргөндө, ошол аят түшүрүлгөн күндү биз өзгөчө шаан шөкөт майрам менен белгилеп коёр элек. Силер ушинте албадыңар да деди. Hazreti Umar еврейге карап туруп, Аллахтын ысым менен ант ичип айтам. Мен ошол аяттын каерде, кайсыл көзирмемдерде түшкөнүн ушунчалык жакшы билем. Ал Арафа күнү пайгамбарыбыз Арафат тоосунда турганда, күн кылактап өз уясына кирип бара жатканда Шамга чукул ушул аят түшкөн. Бирок Аллах Таала бул аятты түшүрүү менен майрам кылып алгыла деген эмес да. Ошон үчүн биз шариатта буйрулган гана нерсени жасайбыз деди. Мааниси, астагфируллах. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Аллах айтты. Мен бүгүн силерге диниңерди кемчилдиксиз, кемтиксиз кылып түшүрдүм. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Өзүмдүн ниъматым болгон, силерге ниъматым болгон Кур'анды толук түшүрдүм. Wa raditu lakumul islam dina. İslam dindi men özüm sizlerge ıra görüp,
ыраазы болуп тутунгула ошол динди деп исламды силерге дин кылып бердим. Акыркы түшкөн аят. Ушул аят түшкөндөн кийин пайгамбарыбыз Арафаттан Муздалифага түшүп, аерде түнөп, анан Минага келип, ал жерде 3 күн туруп, курбандыгын союп, чачын алдырып, шайтанга болгон таштарды ыргытып, анан Мадинага кеткенден кийин аз күндөрдөн соң жарык дүйнө менен кошташып кете берген. Мына Арафа күнү түшкөн аят бар. Арафа күнү кандай ыйык күндөрдө жашап атасыз. Андыктан ويشرع في يوم عرفة للحجاج وغيرهم أن يكثروا من الدعاء. Андыктан хажга кеткен туугандарыбыз дагы, жалпы хажга барган дүнү жүзүндөгү мусулмандар жана хажга бара албай калган өз мекенинде киндик кан тамган жеринде калып калгандар дагы Арафа күнү ушул сөздү көбүрөөк айтсын деди пайгамбарыбыз. Кайсыл? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Барыңыздар билесиздер. Оңой сөз, жеңил. Муну барыңыздар жат билесиздер. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи хайру дуа яуми Арафа ва хайру ма культу ана ва набиюна мин қабли. Арафа күнү Аллах Таалага жалынып, жалбарып, бүк түшүп, кайра токтоосуз айтып окула турган дуа мен жана мага чейинки бардык пайгамбарлар айткан бир эле дуасы бар, ошону көбүрөөк айткыла. Тынымсыз айткыла Арафа күнү. Арафанын түнүндө дагы, эртең Арафа деген, эртең күндүзү Арафа деген түн, Арафанын түнү болуп эсептелет. Эсиңизден чыкпасын. Ошол түн дагы, күндүзү дагы ушул дуаны көп айт. Кайсылы? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. من هيك عبادات элеби, зикир элеби, тасбих элеби, такбир элеби, бүт бары камтылган. ومن السنة في يوم عرفة. Эми Арафанын күндүзгү күнүндөгү жасала турган дагы бир кошумча ибадат, сүннөт болгон ибадат. أن يصومه غير الحاج. Ажга кеткендерден башкалары, ажыдагылар орозо тутпайт Арафа күнү, алар ооз ачык болуш керек. Биз өз мекенде калып кеткендер ажга бара албайт. Аларга орозо тутуу сунна. Анткени Арафа күнү тутулган бир күндүк орозо 2 жылдык жасалган күнөөлөрдүн бүт баарын жууп кете турган кафара, жуучу. Аллаху акбар. Бир күндүк орозо 2 жылдык күнөөнү жуат. Сene кабла 1 жыл Арафаттан, Арафа күндөн мурдагы 1 жыл мурдагы, ва сene ба'да 2 жыл болсо 1 жыл кийинки. Субхан, түшүнүп атасызбы? Арафа күнү ордо туттуңуз, Арафага чейин өткөргөн 1 жылыңыз, Арафаттан кийинки жашай турган 1 жылыңыз дагы жасала турган күнөөлөр. Жасаган жана жасала турган күнөөлөргө кафарат. Не деген мыкты ибадат? Тутабызбы иншалла? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صدق رسول الله. رواه مسلم. إمام مسلم رواية قلبته. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Эртең Курбан айт намазы деген күндүн 1 күн мурдагы Арафа күнүндө тутулган 1 күндүк орозодон Аллах Тааладан ушунчалык үмүт кылып күтөм. 1 күндүк орозо 2 жылдык күнөөгө кафарат. 1 жылы Арафага чейинки, 1 жылы Арафадан кийинки жыл. Деди Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Карабайсызбы, не деген мыкты ибадат. Көпчүлүгү бүгүн баштады орозосун. Мына көпчүлүгү бүгүн баштады. Бүгүн 1-чи күн деп башташты. Эртең 2-чи күн, 3-чи күн, Арафа күнү 9-чу күн деп тутушуп, анан алар Курбан айтка ооз бек болгон абалда келет.
Эми маанисин түшүнүп атасызбы? Сиз Курбан айтка оозуңуздун жабык болуп келишин эми түшүнүп атасызбы? Курбан айт намазын окуганы келгендер оозданбай келет мечитке. Оозданбай келет үйдөн. Эч нерсени жебей, ууртабай келет. Анткени ал ага чейин орозо тутты эле да. Айт намазды окуп бүткөндөн кийин анан сыртка чыгып туруп, анан ширин нерсе менен ооздануу бул сунна. Ошол айт намаз окуганга чейин деле орозого ниет кылган жоксуз, бирок орозого окшоп туруунун өзү сунна. Түшүндүрө алып атамбы? Орозого окшоп туруунун өзү сунна. Анткени сиз ага чейин орозо туттуңуз эле да. Вадаифул жухда фи йауми арафа. Кагылайын бир туугандар. Сахабалар айтат: кагылайындар, Арафа күнү ибадаттарды эселентип жасап кал. Балким сен кийинки жылдын Арафасына жетпей каласың. Даиф деген эселентип жаса. Эселентип деген мисалы тажуд намазын 2 рекеттен 4 рекет окуп кое турган болсаң, демек ошол Арафанын түнүндө же болсо мына бүгүнкү түндөрдө көбүрөөк 12 рекеттен кылып көбүрөөк окуп ал. Дуаларды көбүрөөк кылгыла. Зулхижжа айындагы кылынган дуалардын эң мыктысы мен жана мага чейинки пайгамбарлардын айткан дуасы деп баягы дуаны айттык. Ошону Арафа күнү тынбай айткыла, эсиңерден чыкпасын деп атат пайгамбарыбыз. Al-Fudayl ibn Ayyad деген табиин өткөн. Мен бул Al-Fudayl ibn Ayyad жөнүндө болуп өткөн окуяларын, а кишинин бул улуу табиин инсандын өмүр таржымалын баянын сабактарда көп кошом. Ушул Al-Fudayl ibn Ayyad nazara ila tasbih an-nas wa bukaihim ashiyata Arafa. Fudayl ibn Ayyad göçө кыдырып жүрүп Арафа күнү göçө кыдырып жүрүп Арафа күндүн кылактап батып кетип бараткан учурундагы адамдардын ыйлап атканы кадиресе, сакалы жайкалып апапак болгон аксакалдардын көзүнөн аккан жашы, тамчылаган жашы, сакалынан ылдый тамчылап атканын көрүп, өзөгү үзүлгөчө ыйлап аткандар, эркек болсун, аял болсун, ыйлап Аллах Тааладан жалбарып сурап аткан адамдарга Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху Акбар деген ара жерден бири-бирин коштогон зикирлерди угуп туруп, факал Араайтум лау анна хаула асару ила ражулин фазал даниқан ва хуа маблаг заил мин ал-мал фахал кана яруддухум. Бир-экөөнү мындай бирөөсүн оңунан, бирөөсүн солунан кучактап, мен укканды угуп атасыңар силер да? Угуп атабыз, зычуу менен ыйлап атышат, өтө катуу ибадат кылып атышат. Эми кайсыл көчөгө кирбе, ар кимдин алачыгынан, чатырынан, үйүнөн үндөр чыгып атат. Мен укканды угуп атасыңарбы деди. Угуп атабыз. Эми силерге суроо. Мына ушул ыйлап аткандар. Силердин назарыңарда биздин жашап жаткан ушул чөлкөмдө эң бай инсан мына ушул деп сөймөңөр менен көрсөтсөңөр, ошонун алдына барып, күнүнө биз ушинтип сизди мактап, даңктап, ыйлап туралы, ар бирибизге жарбаган бир сокур тыйын 1,5 дирхамдан берип турасызбы деп сурансаңар, ошол бай силерге күнүнө ушинтип бере алабы эле деди. Канча адам ыйлап атат мынеке. Мен азыр мына ушу көчөдөн уккандарымы айттым. А мен жана силер укпаган ааламдын бурчундагы канча адам ыйлап атат да азыр. Канча адам ыйлап атат. Ошолордун баары силер көрсөткөн бир байга келип, күнүгө ушинтип ыйлап берели, бизге ыйлагандыгыбыз үчүн 1,5 дирхам, көп сурабайбыз. 1,5 дирхам, балким мындан келет, суу келет. Ушуну берип турбайсыңбы ыйлаганыбызга, сени мактап ыйлайбыз десеңер, бере алабы ошол силерге деди. Калула. Жок. Мына эле биздин жашаган аймактын эли канча, ааламдын эли келе турган болсо, бере албайт да деди. Эми угуп тур деди. Al-Fudayl ibn Ayyad мисалды кара. Wallah lal maghfira indallah ahwan min ijabati rajulin lahum bidaniq. Эгерде ушул ыйды
Құдай Таала үшін ыйласам, көздегі жашты Алладан қорқып, бейішінен үміт қылып, кечеги өтмүштөгү жасап алган күнөөлөрүңө өкүнүп, экинчи жасабаймын деп, уялганыңдан эки алаканың менен бетиңди жаап алып ыйлай турган болсоң, байдан 1,5 теңге соқыр тыйын сурагандагы бере албаганы оор болуп атат. А бирок Аллахка сен ыйлап эле койгун, кечириши Аллах ушунчалык жеңил деп атат. Силер кечирилдиңер деп атат Ал-Фудайл ибн Аяд. Эмнеге? Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Эгерде кайсы бир инсан Кудайдан коркуп эле ыйлап көзүнөн жаш чыгарып койсо, анын көзүнөн чыккан жаш кайра кайтып көзүнө киргенге чейин анын күнөөсү кечириле берет деп атат. Кайра көз жаштын кайра киргенин каерде көрдүңөр? Бул дегени болду, анын көз жашы Кудай ыраазылыгы үчүн Кудай Тааладан коркуп чыгып эле кала турган болсо, күнөөсү кечирилишине кепилдик деген сөздү айтып атат. Эми курбандыкка өтөлү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Ма амила адами мин амал яуми нахр ахаббу илаллах мин ихрaqid дам." Курбан айт күнү 4 жандыктын, төөнүн, уйдун, койдун, эчкинин муздоосуна бычакты такап туруп союп, жерге кан агызгандагыдай жакшы ибадат кыла албайт. Эң мыкты ибадат өзү ушул деди. Курбандык союу. Иннаха латати яумал қияма би куруниха ва аш'ариха ва адлафиха. Керек болса ал курбандык эртең мүйүзү дагы, терисиндеги түктөрү дагы, керек болса туяктары дагы анын амал дептерин салмактатуусу эң мыкты соопко ээ болуп. Ва аннадам ла яqa мин Аллах би макан qabla an yaqa min al-ard fatibu biha nafsa. Силер сойган жандыктын муздоосундагы каны жерге тамчылап түшкөнгө чейин анын салмагы Алланын алдында маалым болуп калат. Андыктан сое турган курбандыгыңардын майыбын эмес, айыбы, аксагын, сокурун, кулагы шалпайып кесилип калганын, куйругун жарымы жогу, мүйүзү сынып калган эмес, бүтүнүн анан семизин сойгула деди пайгамбарыбыз. Эми бизде ошондой бир чала түшүнүк бар. Мен атамдын ашын берейин деп аттым эле. Өзү шариятта аш берүү деген жок. Мен атамдын 40-ын өткөрөйүн деп аттым эле, же жылдыгын, же бейшембилигин өткөрөйүн деп аттым эле. Өзү шариятта жылдык 40 бейшембилик дегени жок. Бирок адат болуп калды ушул. Ушул айтка туштап туруп, күрүң бараңда эл келгичекти тиги кара кунаажынды сою берели деп сою бере турган болса, демек анын сойгон малы курбандыкка өтпөйт. Ал жөнүнө өзүнүн курсагын тойгозгон soyulgan et. Antkeni Peygamberimiz men zebaha ba'da as-salah faqad tamma nusuka ve asaba sunnetel muslimin. Kim namaz okulup bütkönden, kurban ayt namaz okulup bütkönden keyin anan kurbanlığın soysa, demek al kurbanlığı kabul kılındı. Al musulmanların sünnetini toluk boyunca yüzöge aşırdı deydi. Al kim kurban ayt namazı okulganга чейин 40'ты, жылдыкты шута кылып сою бере турган болса, демек ал курбандык өтпөйт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн кызына да айткан, Фатима кызына: "Я Фатима, куми иля удхият фашхидиха." Сенин атыңдан союла турган курбандыкка өзүң кел, жанында тур, колуңду мынтип коюп, күбө бол союлуп атканына. Сен бычак тарта албасаң дагы жолдошуңдун бисмиллах Аллаху акбар деп муздосуна тартып жаткан бычактын тартылып жатканына күбө бол. فإنه يغفر لك عند قطرة من دمها كل ذنب عملته. Анткени муздоодон тамчылаган ар бир тамчынын санынча билип билбей жүзөгө ашкан күнөөлөрүң бар ошол учурда кечирилип жуулат. Ошондой кандай чыркыра бакса күнөөң ошондой төгүлөт деп атат. Бирок курбандыкка бир багып койдум эле бир семиз 4 эл 5 эл чыгат казы картасы деп жылкы сойсо өтпөйт. Жылкы өтпөйт. Курбандыкка төө, уй, кой, эчки. Эчкилер 1 жашар болуш керек. Койлор 6 айдан жогору болуш керек. 6 айлыктагы боолук болуп семиз болсо сойсо болот. Уйлар 2 жаштан жогору болуш керек. Төөлөр 5 жаштан болуш керек. Ушул аталган 4 түлүк мал бир жеринде дагы айыбы болбош керек. Эни болсо тилик болсо болот, тешик болсо болот. Кулагынын 3төн 1 шыпырылып алынып калган болсо анда болбой калат. Мүзү сынык болсо да болбойт.
Soyula turgan жерге сүдіріп келсек болбойт, өз аяғы менен басып келіш керек, ақсабай. Бирок союла турган малды өтө теппегиле, өтө урбагыла Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары пайгамбардан сурашты. Я Расулаллах, ма хадихил адахи? Я Расулаллах, муну сиз айтып жаткан курбандык, мына биз союп атабыз, сойгон атабыз. Ушундан бизге эмне пайда деди да? Ушул жандыкты сойгондон бизге эмне пайда? Кандай сооп? Пайгамбар айтты: Сунната абикум Ибрахим алейхиссалату вассалам. Бабаңар Ибрахим пайгамбардын сүннөтү. Ар бир сүннөтү жүзөгө ашыруу менен бирден 5 бар. Қалу, фама лана фиха я Расулаллах. Айтыңчы эми, мейлі Ибрахим пайгамбардын сүннөтүн жүзөгө ашырайлы дедик. Кандай сооп болот? Эми сообун айтыңчы деди. Пайгамбар айтты: Бикулли ша'ратин хасана. Ар бир түгүнө бирден сооп аласың деди. Теридеги ар бир түгүнө, түк кылына. Қалу, фассуф я Расулаллах. Я Расулаллах, жүнгө дагы сооп кетеби деди. Жүнгө дагы, түккө дагы сооп кетеби деди. Пайгамбар айтты: Бикулли ша'ратин минас-суфи хасана. Айтып атпаймы деди. Төөңдүн, уюңдун, коюңдун, эчкиңдин дагы сое турган курбандыгыңдын терисиндеги ар бир түктүн санын чалып соопко ээ болосуң. Андыктан кирип келе жаткан ушул ыйык курбан айтыңыздар маарек болсун. Ага чейин дагы биз бир жуманы окуйбуз, анда дагы түшүндүрөбүз иншалла. Буюрса бүгүн көпчүлүгүбүз курбан айттын айынын жаңырганын билбей калдык. Билгендер бүгүн орозо тутушту. Ал эми кабары жоктор, мына бүгүн кабар алгандар эртеңден баштап орозо тутабыз иншалла. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахим бирахматика я архамар рахим. Аллах.